Ана бабушкалар отурат. Митинг кылып атат тура. Жок, сиз митинг кылып атат. Эме? Силерди айдадыбы азыр? Отурган жериңерде. Айдадыбы? Айдады. Мына бул асфальттык жолдун ортосуна салып отуруп тур. Ошону айттым мен. Бияка жылга отургула дедим. Урматтуу начальник. Эмне кое туруңузчу? Биз менен сүйлөшпөйлү огула ошо. Эмне кылышты? Ошону айтып коюңузчу. Биз менен ойнобогула, бизди оңой көрбөгүлө деп бекетип ошол жерден апаларында болгон кишилерге ар отуруп ушул милициялар деле балдар да, энелердин балдары да, уяттары жок. Булардын деле кредиттери бар, кантип эле кредит жок болсун бар. Урматтуу Тайпа, урматтуу Facebook колдонуучулар. Карапайым эл негизи эле эчтекеге эмеси баркыда жок болуп калыптыр. Кудай өзүн сактасын, бирок Кудай өзүн сактасын. Шайлоодо эле керек болду. Укмак тургай болгон жерге жеткирип айтып атабыз. Тетиякты тебелебей эле алдап жүрөбүз. Эмсилерге эмне жаман айттыбы бирөө? Эмне эле ызылдап атасыз да? Айта, ызылдайбыз да. Анан биз силерди багып атабыз, биз налог туруп атабыз. Мына ошол жерде болгондун баары, министрликтин баары деген ошо карапайым элдин налогу деген отурат. Анан ошо бирөөнүн эмгегине ондардан бөлөп сөйлөп коюшпайбы? Жатып алабы? Анан эмне бирөөнүн эмгегин тебелеп. Силерге деле кичине мындай мыйзам чегиндейчи. Ай элдин жесе боло берет. Элдин эмгегин жесе. Ушинтип провокация. Айтабыз, эмне айтып атасыңар анда? Моя элдин эмгеги деп. Тебелебеңиз бияка. Тебелеңиз. Тартчы, видеого тартчы. Тебелетсем ошо. Тебелесин жаман. Мыйзам чегинде. Ошо уяттыр өзү калып турду мындай сүйлөө. Конечно, силер анткенге кыйынсыңар да. Карапайым элге наоборот деген тебелеп эле кедеши тазалабайт белеңер закон. Жаман айтып атабыз, айтсаңыз. Карапайым элге наоборот биз жаман айтып атабыз. Ушулардын эмеси. Жок, айтсаңыз биз жаман айтып атабыз силерге. Биз жаман айтып атабыз. Кыргыздын Тебелебей деген жаман сөз берип. Өкмөткө уруксат экен бар, эмне бизге жок бекен эмне карапайым элдерге. Сурап көрөсүң ол жерден ким иштейт экен? Хорошо же биз жок бололу, сиздерде эмне болот? Силерден башка ким иштейт экен ол жерде? Сурап көрүлөчү азыр. Анан эле тура бас, тур. Каяка бас дедик. Силер ушул жака биз алып келдик деп бас. Отурдуңар жөнүнө карап отурбабызбы? Сабыр бол. Биз кыйналып атабыз. Сен кыйналып атсаңыз коюн, анан туруп алып. Жок, коронавирус менен баарыбыз оорудук. Бирок отличительная карапайым элдики эме болгон эмес да. Сиздер дегенче спокойно эле биздин жаныбызда жана эме тиги саясий партия эмеде Кыргызстанда жүрүн эле туруп атыңарбы? Унчукпай эле отуруңар. Аз келип алып сиз айтпадыңызбы? Тургула, минткиле, эмне жатасыңбы? Жайлоодо жатасыңбы дебедиңизби? Анан жайлоодо жаткан жок. Элестетсеңиз мына бул жолдун ортосуна алтыга салып жолдун ортосу эмес, парковка. Парковка. Бул жерде болобу ушу? Жайлоо. Жайлоо болсо эле сыйлагыла силер. Коомдук тартипти сыйлагыла. Коомдук тартипти. Коомдук тартипти сыйлап атат, силер бизди сыйлагыла. Биз силер сыйлап атабыз. Мен ошону түшүндүрүп айтып атам. Эже апалар дедим. Жолго отурбай, жеке чыгып отургула дедим. Биздин жолубузду бизди сыйлагыла. Мыйзам деген только карапайым. Биз тартипке эле карайбыз. Карапайым элге иштейт. Тартип биздики. Жумуртка ордуса, тоогурдаса 5 жыл отурат. Тогонуңар сыйлагыла. Анан карапайым элдеге. Биз силерге эмне бизге сөз айтып баягы бизди эметкен бала мына тартып атат. Мен айттым, газонду тебелебей. биз деген эшикке чыкпа. Баарын жаап, баарын эметип чындыгы менен ошо да. Биз деле жүрөбүз, семьябыз багалды. Ызырын баглачы бизге. Эже биз ызырынган жокпуз. Силерди наоборот колдоп атабыз. Эта сиздер ызырынып атасыздар, бул жерге туруп алып, ар бириңер бирдемени сүйлөп атасыздар. Ай, ызырынган кишилерчи эртең менен эле баштамак. Мына чыгат бош керек, чечет бош керек деп эметиң. Беребиз деп айтып атышат. Чакырган жоксуңар. Национальный банк эле келди. Баягы эле дежурный сөздөрүн айтты. Дежурный сөздөр менен бизди узатты иттер. Силер каргап атсаңар эмне сен Силер чоң эле кишилер, силердин балдарыңызбыз биз. Кайра келип Силерде доктугандар бар. болду, карабак эле болсун, болду. Эч ким Туура тартипте биз силерге бирөөгө жаман сөз айткан жок. Газонду тебелебей бияка отула деп. Аны эртең менин айткан жөн эле
сәл эле өтүп кетпес. Эртең менен айтылган, этисин белеген. Милиция мени сырттай. Эми мынау эмеге эмне силер нар жака байкуш болуп туруп алыңар. Мындай неме бияка отурса болот да бордюрларга. Отуруп алгыла тияка да. аяктагы газон. Газон эмес, бордюрга отура берсе эчтеке болбойт. Жүргүлө, коркуп атсаңар мен ошол жака барып отуруп берейин силерге. Жүргүлө. Эмне коркмойт бекеде? Айтасыз бул эме парковканын газону да, ак үйдүн газону эле. Жок, булар эме да, уккусу келген жок да. Азыр минтип баштайт. Алло. Эмени айта турган нерсе, баягы өткөндө голубойлор чыкканда, эмелер чыкканда, кадимкидей эле аларды колдоп, эч кимге кыйкырбай эле плакаттар менен канча мыйзамды өткөрбөй коюшту. Чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамды өткөрбөй коюшту. Алардын сөзү угулат. Карапайым элдин вообще сөзү угулбай калыптыр. Акчалуу, денежный, магнаттардыкы, зарубежный хозяиндардыкы бүт барды ушулар угулат экен да, кыргыздардын. Простой мына айылдан келген апалардыкы угулбай калыптыр. Просто жанга күч келгендеги неме да, мен сүйлөбөй ушунчалык. Биз каргадак сүйлөп, алма каргап салмак. Если газонды баса, айтайын баспасын. Просто, пожалуйста, они тоже, тем более, они нервно срыв тоже. Я понимаю, вот по свою работу хотите как-то ребятинчерап кетсин, а эти тоже по своему. Сейчас они успокоятся. Пожалуйста, женщина все-таки должна. Пускай она их снимает, не меня. Пускай их снимает. Хорош, да, сын с полгода ушла, развернулась, обратно пришла. Что за провокация? Провокация забирать болду. Конечно болду. Терде деле болду провокация, терден бир аял келип, бизде деле баягы. Ваши женщины же. Нет, вот Это не наши женщины, это ваши женщины. Ваши женщины. Ваши женщины. Вы провоцировать это. Ну и что? Я снимаю. Прямой эфир. Дистанцию держите, пожалуйста. Я держу. женщина, получается, она пришла, поговорили, короче, там тоже имя было, да, провокация была. Потом она ушла, вот этот хлебушка, как его звали? Он, еще один из ваших же ребят, побежали за ней, весь, он прям провожает этого, что ежели на закалке. Это получается вот то, что Модик Канчарам Матусович Козмин Горотос, получается, как видит то, что с вашей стороны например. Максат. Я от нее просто. Эме карапайым элден зараза жугат да, булар карашма, таптаза, утюженный, ухоженный, папенькин сыноктор, маменькин суроктор. Ради вас деп кот, бет жоктор. Азыр караш керек болчу да карапайым элди. Мына карашпай дагы эле бир да киши чыкпай отурушат. Мына. Чыкпай, эмнеге чыкпай? Мынакей. Ага, насыл отурсак да чыкпай атышат. Эмне үчүн чыгышпайт? Чыгышсын, бизге жооп берсин да. Насиядан Элдин жакырчылык. О, жакырчылык болуп атат. Эми мындай да. ставка абдан чоң. Жок, просто мындай да. Коронавирус болбосо муну төлөп эле келгенбиз, төлөй бермекпиз, чыкпай эле турабы? Ошол вирустун айынан Берилген акчадан деле бөлүшүп коюшпайбы? вирустун айынан ошол пандемиянын учурунда 6 айга узартып салышкан да. Жок, Проценти дагы кошуп төлөп атабыз. ошону төлөбөш керек болчу да, негизгисичи төлөп турбой койсо, сонун болмок да, мыйзамга кирип койсо. Ошол мыйзамга кирип, жардам берсе жакшы болот да, ошон үчүн. Азыр бизди минтип айтат. Жок, мындай эме болсоңор арак ичип алып жүрүшөт деп. Мисалы үчүн биякта намаз окугандар толтурайын. Арак ичип алып келип атышат, анан тигиндей мындай деп. Булардыкы жана көрбөдүңөрбү? Тиги эжени чакырыптыр. Атайын эки бала жетелеп кетти. Көрүп атасыңар. Провокация. Жака.
Molar жылдырып koyalaş. Tegi maşineni çakırışmadı o. Kıyamatlı göre örgülü. Mo güldürdü jildiratken. Blokpost ne? Pandemiya dediği her bir ayda blokpost koyuşlar. Döneli kırılışıp, her bir göçeden göçe öte albayı. Hazır işler kışıp duruyor. Maşinalar sınavına Molar emekli. Mo dokumentler yok olmasın. Maşine sırası gelip kaldı. Bizden ememiz hatalı mı, atayın mı? Atayın eme kalgam. Apa kandaysiz, жақсысыз mı? Манайыңыз қандай? Kreditке enagıp verse kıskartıp процентini azalttıkça töleyle gel atkamız. Yanvarda töleyle yani yıldan başlayıp töleyle. Elesiniz attasın, otanla koysa koysun. Doğru olmasa töleyle koysun. Doğrunayına kenar batayım. Orada emne degen Baldarım alışta. emne degen ava darlar degende akça ошого эле кетпеди. Бир больнойго мисалы элимин жөн эле кетти. Элимин мындай эле кетти. А жакындарыбыздан айрылганыбызчы.